Шайлоого эң көп каражат короткон алдыңкы ондукка кирип 5 миллиондон ашык шайлоо фондусу менен аттанган Искендер Матраимов Кара Суу округунан депутат болуп келген болчу. 2 жылга жетпей Матраимов өз арызы менен мандатын тапшырып берди. Аны менен кошо мурдагы БАЖЧ Нурлан Ражабалиев дагы тапшырды. Эми Баткен менен Кара Сууда мөөнөтүнөн мурда шайлоо болот. Ага республикалык казнадан дээрлик 24 миллион сом жумшалмай болууда. Жогорку Кеңештин депутаты мандатынан өз каалоосу менен баш тартуу боюнча арыздарын берген. Бизде бүгүн негизи отурум болмок пландалган. Ошондуктан бүгүн карап койдук. Сиз чукул деп атпайсызбы? Ошо биз баягы отурумга 3 күндүк мөөнөттүн ичинде караганга укугубуз бар. Ошон үчүн карап мандаттан ажыратуу боюнча чечим кабыл алдык. Туура айтасыз, бир мандаттуу округдардан Нурлан Ражабалиев номер 2 Баткен бир мандаттуу округунан, ал эми Искендер Матраимов номер 9 болуп керек, Кара Суу бир мандаттуу шайлоо округунан. Эми ал округдарда кайра шайлоо, депутаттарды кайра шайлоо болот. Учурда шайлоонун шааниси башталып, 2 округда алгачкы талапкерлер арыз беришти. Баткен округунан Алимберди Бегматов аттуу жаран, Кара Суу округунан Ганишер Бадалов аттуу жаран талапкерлигин көрсөткөн. Талапкерлердин арыздарын кабыл алуу 26 мартка чейин уланып, аларды каттоо 8 апрелге чейин ишке ашат. Үгүт иштери 8 апрелден 27 апрелдин таңына чейин жүргүзүлөт. Тапшырып атышат. 10 күндүк сурокто биз алардын баарын текшерип, анан алардын документтери толук болсо, биз каттап баштайбыз. Мөөнөтүнөн мурда же кайра шайлоо убарагерчилик. Маселен, өткөн шайлоодо Бишкектеги 2 округда кайрадан шайлоо дайындалганда жарандардын катышуусу солгундаганы байкалган. Бирок жарандык активисттер кайра шайлоо өткөрүп, өлкө казынасына дагы зыян келтирбеш үчүн шайлоого барган эл жоопкерчиликтүүлүк менен тандоо жасашы керек дешет. Жок, эми арты таза эмес экенин элдин көпчүлүгү билбей калат. Ал шайлоодо бир кандай эле группалар менен шайлап коюшуп атпайбы? Акча таратылат, это сөзсүз. Мына азыркы боло турган Кара Суу менен Баткен округунда деле, ошол боло турган Сверло округунда деле акчасыз депутат боло албайт. Эл шайлабайт. Бизде кыргызда ушундай. Акча берсең, любой шайлайт. Ушуну менен акыркы 1 ай ичинде жогорку кеңеште 5 депутат мандатынан ажыратылды. Алардан 3-өө өз эрки менен депутаттыктан баш тартса, 2-өөнө соттун чечими чыкты. Соттун чечими менен парламенттен кетип жаткан эл өкүлдөрүнүн бири кайра шайлоо менен келген Шайлообек Атазов. Ал сот чечимине макул эмес, бирок Бишкектин административдик соту Атазовдун мандатын Абдурахман Хажы Муртазалиевке берүү чечимин чыгарды. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.